1941-жылы балыкчы Бишкек Рыбачаанда темир жолу курула баштаган. 10 жылда Бишкектен ал убакта Фрунзе эле Рыбача шаарына келип темир жол ушу боюнча токтоп калды эле. Мына 30 жылдын ичинде бөлөк өлкөлөр жаңы темир жолдорду куруп отурса, бизде болгону 425 километрибиз болсо, анын дагы 16дан 40 километрга чейин жолдорубузду бузулуп, жеке менчикке өтүп, алар болсо талкалап, алардын үстүнө бөлөк нерселерди куруп ийишкен. Ошо эле Казакстанда ала турган болсок, аякта 16.600 километр темир жолу бар. Ошонун 3000 километрин кийинки 30 жылда курду. Дагы 3000 километрин скоростной кылып курушту. Бир 6000ге жакын километр темир жол курду. Жаныбызда Узбекистан болсо 1800 километр темир жолун курду. Ал эми Тажикстан 250 километр темир жол курган. Мына биринчи жолу Кудай буйрса 30 жылдын ичинде президент Садыр Нуркожоевич Жапаров келип, балыкчы, Кочкор, Каракечеден кийин Казарман, Жалал-Абад түндүк менен түштүктү бириктире турган темир жолдун башталышына, вазипасына келип катышты. Бул дагы жалаң ушу темир жолчулардын өзлөрүнүн ички кирешесинен, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жардамы менен бул темир жолду кура баштадык. Буюрса, жакынкы бир 2-3 жылда Каракечеге жетебиз, андан ары Казарман, андан ары Жалал-Абадка барабыз. Ушинтип мурунку бийликтегилер ойлоп жүргөн нерсени азыркы бийлик келип биз кура баштадык. Буюрса баары жакшы болот.